Саламатсызбы, Азат мырза. Сиз бүгүн соц тармакта жарыялаган экенсиз, өзүңүзгө карата ушул ГК улуттук коопсуздук кызматына чакыртылгандыгыңыз тууралуу эмне жөнүндө деп ойлойсуз? Сиздин Мен азыр кол коюп чыктым. Тергөөнүн суроолорун жана тергөө жөнүндө айта албайм, бирок менин оюмча бул жалпысынан бул Next TVга сөз эркиндигине, Кыргызстанда демократияга, сөз эркиндигине аябай чоң кысым деп эсептейм. Алын үстүнө менин атама Равшан Жээнбековго кысым деп ойлойм. Негизи демократиялык мамлекетте жашайбыз деген мамлекеттерде минтип медиага, СМИге келип, алардын баарын допрос кылып, жабып, мындай иштер негизи кылынбаш керек эле да. Бирок тилекке каршы азыр ушундай иш болуп атат. Буну мен түздөн түз кысым, куугунтук деп санайм. Сиз күбө катары чакырылгансыз, Күбө катары чакырылдым. Ушуну менен сизге карата колдонуучу чара негизи бүттү да, күбөнүн. Аны айта албайт экенмин, бирок кайра келишмекти билбейт экенмин. Тергөөчү чечет аны. Next TVга карата азыркы жагдай кандай болууда? Бир гана ошол материалдын өзү гана экстремисттик деп табылып, жалпы телеканал боюнча жакшы иштер чечилди деп, жакшы жакка чечилди деген комментарий берилди эле соц тармакта. Ооба, тилекке каршы, бирок дагы да мисалы директор Талай Дүйшөнбиев отурат, дагы эле ушинтип тергөөгө суракка келип атабыз. Демек иш бүтпөп. Компаниянын өзүнүн офиси дагы деле арестте. Мен билгенимче арестте, опечатанный да. Бүгүн Human Rights Watch деген организация, бул дүйнө жүзүндө эң адам укугун, медиа эркиндигин көзөмөлдөгөн уюм, Кыргызстанда Next TVга, башка медиаларга чоң кысым болуп атат деп жарыя кылды да. Бул азыркы бийликке өтө жаман көрүнөш. Мындай куугунтук медиага көптөн бери боло элек болчу. Тарыхта минтип куугунтук кылган бийликтер жакшылык менен бүткөн эмес. Эч качан. Ошон үчүн мен бийликтегилерге айтып коюм, токтоткула буларды. Саясий куугунтукту токтотуш керек, Саясий куугунтукту токтотуш керек. Медиага асылбай, миллион башка проблемалар бар, ошолор менен иштөөбүз болот. Медиага келип асылып, анан үй бүлөгө киришип, суракка чакырып, мен оюмча туура эмес да. Рахмат.